Аллахтын ысмы менен баштаймын. Пайгамбарлардын мөөрү болгон Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ушундай салам, дуалар бизди коркунучтардан жана балейлерден куткара турган, баардык кажеттерибизди канаттандыра турган, бизди күнөөлөрдөн жана жамандыктардан тазалай турган, өзүңдүн алдында даражаларыбызды көтөрө турган жана акыреттеги жакшылыктар менен жеткизе турган салам, дуалар болсун. Мына ошентип Харын дүйнө салгандан кийин Муса алейхиссалам жалгызсырап өзү калды. Муса алейхиссаламдын ишенген жан шериги, көмөктөшү, бир тууганы каза болду. Аллах сага өзү жетиштүү, о Муса. Ha, ким менен бирге чыгат? Эмне жинде болдуң бу? Аң улоого чөлгө чыгуубузду каалап жатасыңбы? Анын эмнеси бар экен? Алар жырткыч келет. Колубузда жаа турбайбы? Эгер баргың келсе, жалгыз бара бер. Анын сыйлыгы да бар. Эмне? Байлардын бири айтты эле, ким ошол карышкырларды өлтүрсө, карышкырдын башын чалык алтын берем деген. Чын элеби? Ооба, ким менен барат? Кээ бирөөлөрдүн кыйынчылыгы башка бирөөлөргө сабак болду. Эмнени айтып жатасың? Эгер балдардын үйдө калышына макул болбогонуңда, билбейм, карышкырларга тиги кишилердей болуп жем болор беле. Эмне, балдарымды өз колум менен кыйроого учуратмак белем. Шалум эмне кыларын айттыбы сага? Ооба. Ага каршы болуунун ордуна чөлгө баруусуна оңой эле макул болуп койдуңбу? Ал жаш бала эмес. Кокустукка эмне? Жаш улуулар жолукпайт бекен? Жолун тоспо. Эгер ага жаман иш болсочу? Эгер жамандык анын маңдайында болсо, анын үйдө же чөлдө экенин күтүп отурбайт. Пешенеге жазылганын көрөт. Эмне Мусадай болуп сүйлөп калгансың? Ага окшогон киши бар беле. Ушул жашка келгенде акылыңдан азып баратасың. Аттиң, кеч түшүнүп калыпмын. Ал чындыгында чыныгы улуу пайгамбар. Муса жашооңдун баарын бузду. Муса алейхиссалам силердин жашооңорду бузган жок, о кулдар. Өз каалооңар менен жашооңорду бузуп алдыңар. Муса Аллахтын пайгамбары жана элчиси. Аллах аны караңгылыктан нурга чыгаруу үчүн, четке кагуудан Аллахтын жалгыздыгын моюнга алуу үчүн аны силерге жиберген. Ал Аллахтын элчиси. Аны силерге мээрим катары жиберген. Бирок силер бузуку коомсуңар. Сага эмне болду? Айтчы, эмнеге эле отурасың? Жолдошумдун мага болгон мамилеси такыр өзгөрдү. Дайым эле бош эмес. Мен менен сүйлөшүүгө да убакыты жок. Дайыма жалгыз отуруп алат. Көпчүлүктү жактырбайт. Капа болбо.
Kүйөөң seni сүйөт. Бирок бул жашоодо сага болгон сүйүүдөн күчтүүрөөк сүйүү бар. Ал Аллахка болгон сүйүү. Аллах экөөңдүн жүрөгүңөрдү бириктирген. Ал башкасын жактырып калганбы деп сарсанадамын. Мен аны кызганам. Эмнеге ыйлап жатасың? Жөн эле. Ал сага калптуу болуп жатат. Сен өзгөрүп кеткен эмессиң. Мен өзгөргөн эмесмин. Дайым эле бош эмессиң. Мурдакыдай мени менен сүйлөшпөй калгансың. Мен Муса жөнүндө ойлонуп жүрөм. Ыйманга келгенге чейин мамилебиз кандай болгонун эстеген сайын абдан ойго батам. Көрдүңбү мына? Ал өзгөргөн эмес дебедим беле? Мен сени сүйөм. Сени гана сүйөм. Көңүлүң тынч болсун. Бирок кымбатым, баарынан күчтүү жана ыйык сүйүү бар. Ал Аллахка болгон сүйүү. Мени жеңе албайсың. Жеңе алам. Ал убадаланган алтындардын баары сөзсүз меники болот. Баатыр, өзүңдү көрсөт. Кылычыңдын күчтүүлүгүн көрсөт. Мени жеңе аласыңбы деги? Алтындар меники болушу керек. Бул жака сени ким чакырганын унуттуңбу? Аны эч эсине ала көрбөсүн. Ансыз деле ал эч нерсе уулаган жок. Каршкырлар биздин эле колдон мерт кетти. Биз төртөөбүз 3 күн болдук. 3 каршкыр болчу. Тең бөлүшүш керек. Эмне? Биз каршкырларды уулап жатканда өз ишиң менен алек болуп жаттың эле. Эми каршкырлардын башындай болгон алтынга жалгыз чыккысы келип жатканын? Силер абдан жаман дос экенсиңер. Муса алейхиссаламдын дагы деле түшүндө Байтул Мактисти жеңип алышынан кабар болуп жатат. Муса алейхиссалам дагы деле жалгыз Аллахка сыйынууга чакырууну токтотподу. Дагы деле Аллахтын буйругун айтуудан чарчабады. Аларды Тооратта келген өкүм буйруктарга амал кылуу зарылдыгын айтууну токтотподу. Бирок пенделер пендечилик кылгандарын да калтырышпады. Эй, Сара! Ой, Сара! Тамак келгенче сабыр кыла албайсыңбы? Эртеден бери иштеп жатам. Иштеп жатасыңбы же согушууга даярданып жатасыңбы? Албетте, даярдык иштен кийин келет. Апамдын айтышынча, Муса чакырган согушууга даярданып жатыпсың. Ооба. Мен өлүшүм үчүн баргың келип жатабы? Төрөлө элек баланы жетим кылгың келип жатабы? Эмне? Ушул чөлдө төөлүккө калгың барбы? Согуштун жыйынтыгы таттуу болот. Бул аракетиң үчүн өкүнүп калбайбызбы? Муса биз менен болгон чакта эч качан өкүнбөйбүз. О, Сара, ата-энебиз жашаган катачылыкты кайталачу болбо. Алар сен Раббиң менен барып согуша бер. Биз бул жакта күтүп турабыз дегендерди ээрчүбө.
О сүйүктүүм, менин уулум чыныгы эр жүрөк болушун каалайм. Биз сыяктуу болуп калбаса дейм. Андан соң силер бири-бириңерди өлтүрүп жатасыңар. Өзүңөрдөн болгон бир жамаатты турак жайынан чыгарып салып жатасыңар. Алардын үстүнөн күнөө жана душмандык кылууда бири-бириңерге жардам берип жатасыңар. А эгер силерге туткундар келишсе, аларга силер акча төлөбөйсүңөр. Аларды кууп чыгууга силерге тыюу салынган болчу. Ырас эле силер китептин бир бөлүгүнө ишенип, экинчи бир бөлүгүн четке кагасыңарбы? Силердин араңардагы мындай ишти кылганыңарга бул дүйнөдө кордук. Ал эми кыямат күнүндө алар эң чоң азапка тартылышат. Аллах силердин эмне кылып жатканыңарды байкабай калбайт. Алар бул дүйнөдөгү жашоону акыреттеги жашоосунун ордуна сатып алгандар. Алардын жазасы жеңилдетилбейт. Аларга жардам да берилбейт. Тайечи. Кош келдиңер бөбөктөрүм. Мен сизден капа болдум, Тайечи. Сени капа кылчу эмне кылдым? Мен дагы капамын. Экөөңү капа кылчу кандай иш кылдым экен? Мен деле капа болгонмун. Үчөөң тең сүйлөшө алгансыңарбы дейм? Айта койгулачы кана. Эмне болду? Силерди кантип капа кылып алдым? Тайечебиз темир уста боло туруп, биздин бирден кылычыбыз жок. Кылыч жасап берейинби? Ооба, кылыч жасап бериңизчи. О, батырларым, кылычты эмне кыласыңар? Муса менен бирге Байтул Мактисти жеңүү үчүн барабыз. Колуңдагы кандай китеп? Мусанын Тоорат китеби. Мусанын Тооратынан башкасы жок бекен? Исраил уулдарынын баары Тоорат менен гана турмуш кечирип калган. Шалумдун аялы Сара Мусага Байтул Мактис жөнүндө эмне деп айтканыңды жеткирди. Ага эмнени айтты? Аны өз катарына кошуп алды. Алар чындыгында Байтул Мактиске кирүүгө татыктуу. Ушул жашка келгенде эмне болмок эле? Байтул Мактиске дагы бир барып кирүүгө жан үрөп аракет кылалы. Ошондо эле кирбей. Муса айткандай эле четке какпоо керек эле. Азыр болсо да кирүүгө дуа кылалы. Бараар кезибизди ушул чөлдө өткөрдүк. Досум, али жашсың, дагы көп жашайсың. Бирок мындан алдыда канча калганы белгисиз. Көбү кетти, азыбыз калды. Мен Байтул Мактиске киргенибизди көргүм келет. Бул топурактын арасында өлгүм келбейт. لا أريد أن أموت في التيه. Эгер Байтул Мактиске кирүүгө Муса ыраазы болбосо эмне кылабыз? Эмне кылабыз? Анда жеткен чегибиз ушул болот да. Маңдайыбызга какыраган чөлдөгү жашоо жазылган болот.